Ошто залкар оончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун ырларын мыкты аткарган элдик таланттардын кароо сынагы өттү. Сынакка 60тан ашык чети райондон келген ар түрдүү курактагы чыгармачылыкка шыгы бар ырчылар катышууда. Мен Ош областына караштуу Каракулжа районунан болом. Мен азыркы учурда Рыспай Абдыкадыровдун Олону Рыспай Абдыкадыровдуку, сөзү Сооронбай Жусуевдики Кымбатым деген чыгарманы аткарып бердим. Буюрса даярдыктар сонун. Мен музыкалныйда окуган эмесмин. Мен Ош мамлекеттик университеттин журналистика факультетинде окуйм. Мен буну өзүмдөн арактан талант деп ойлойм. Өзүм атам мурдайт аккордеон чертип, ошол атамдан өткөн бир талант деп ойлойм. Сынактын катышуучулары Рыспай Абдыкадыровдун калкка сиңген ырларынан даярданып келишкен. Калыстар тобу алардын чыгарманы аткаруу чеберчилигин сахнада өзүн алып жүрүүсүнө көз салып турушту. Биздин максатыбыз ырчылардан ошолордун харизмасын, мелизмасын, формасын, аткаруучулук чеберчилигин баардык жагын карайбыз да. Анан балким өтпөй калдык деп кайгырып же капаланбаш керек. Себеби сынакка катышыштын өзү бул эрдик. Бардык конкурсанттарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Бул кароо сынак өлкөнүн 7 дубанында өткөрүлөт. Андан сырткары Москва, Анталия шаарларында да болот. Катышуучуларга чек жок. Максаты эл арасындагы таланттарды алып чыгуу менен Рыспай Абдыкадыровдун эл арасында анча популярдуу болбой калып кеткен чыгармаларында жайылтуу болуп саналат. Республикада июнь айында Нарын областына баштадык да. Нарын областы, Ысык-Көл областы, Чүй областы, Бишкек шаары, Талас областы. Анан бул жерде болуп атат. Андан кийин Баткен областы болот. Анан Москва шаарында, Санкт-Петербург шаарында, анан кийин Анталия, Туркиянын Анталия шаарында өткөрөбүз. Жыйынтыктоосу Жалал Абад курортунун аймагында болот, май айында Кудай буйрса. Белгилей кетсек, эл аралык Рыспай Абдыкадыров клубу 1994-жылы 11 майда түзүлгөн. Аталган кароо сынак клубтун 30 жылдык мааракесине карата уюштурулган. Нурастан Бакытбеков, Оран Адешев, ЛТР, Ош шаары.